Мекендештер, ассаламу алейкум. Белгилей кете турган болсок, буга чейин Кыргыз өлкөсүнүн Борбор калаасы Бишкек шаарында жол кире акысы маршруттук бусиктерде 15 сом, ал эми автобус, троллейбустарда 12 сом өлчөмүндө болуп келген экен. Азыркы бүгүнкү акыркы маалыматтарга ылайык 1 ноябрдан баштап жол кире акысы 25 сомго чейин көтөрүлөт деген маалыматтар чыкты. Бул кандай болот? Эми байкап көрөлү. Айлык маяналар көтөрүлүп атат деп элдин баары кубанычы койнуна батпай турган учурлар да болду. Ошол эле учурда нанаш, тамагаш деген маселелери жата калса, күйүүчү майлар дагы кымбаттаганы бул чындык. Анан буга чейинки берүүлөрдө да айттык, батирлерди ижарага берүү акысы дагы аябагандай асмандын башы. Ушул жагдайларды жалпысынан эске алуу менен жол кире акысынын да кымбаттагандагысы нормалдуу эле көрүнүшпү же кандай? Сөзсүз түрдө пикир калтырыңыз. Бишкек Борбор кала деген менен ал жерде жалпысынан студенттер, шаардык эле жеке ишкерлер же болбосо жакшы айлык маяна менен жашоосун өткөрүп келе жаткан эл менен шаар ичи толукталбайт. Көбүн эсе карапайым калк дагы региондордон келип отурукташып калгандар бар. Көпчүлүгү официалдуу эч жерде иштебейт, алы жетишинче тиричилигин тербетип, колунан келишинче оокатын өткөрүп келишет. Көпчүлүгүнүн уул кыздары чет жактарда иштеп жүрүшөт, Россия жана башка өлкөлөрдө. Ошолордон жардам күтүп, жашоолорун улантып келет. Жана башка ар кандай көйгөйлөр, ар кандай маселелер бар. Ушул жол киренин азыркы тапта, азыркы учурда көтөрүлгөндөгүсү бул кандай деп? Көтөрбөсүн эмес, көтөрүшсүн. Бирок чеги менен 15 сомдук жол кире эмне үчүн 25 сомго көтөрүлүшү керек? 5 сом кошкула, ошол да жетерлик. Анан айлык маяналарды бир аз кошконсуп, элди кубандырып туруп, бул жагынан кайра эле ошол кошкон акчаңарды сыйрып алып атпайсыңарбы? Көзөмөл жүргүзүүчү мекемелер бул боюнча иликтөө жүргүзүп, учурдагы жашоо шартка нормалдуу төп келе турган тыянак чыгарасыңар деген үмүттөбүз. Мисал үчүн, мен жашап аткан Россиянын бир жеринде, ушул шаар ичинде нормалдуу орточо эмгек акы 50 миңден жогору. 50 миң дагы бул чанда гана кездешпесе, 60-70 миңдин тегерегинде айлык акы алышат. Нанаштын баасы дүкөндөрдө, күйүүчү майдын акысы биздин өлкөгө салыштырмалуу бир топ эле арзан болуп атат. А мурда тескерисинче бизде арзаныраак болчу. Эми буга дагы белгилүү себептер жок эмес бар дейли. Бирок ал боюнча токтолбой эле коелу. Ошентсе дагы бүтүндөй жалпы оош кыйыштарды эске алуу менен анан бааларды аныкташ керек да. Элди кыйнап албаш керек. Өнүгүп келатабыз, өсүп келатабыз деп туруп, карапайым калктын жон теринен эч качан сыйрып албаш керек. Бул боюнча реалдуу көз карашты карап туруп, чындыкты ар дайым сиз менен биз айтып, Кыргыздын атуулу катары талаптарды койгонубуз бул айып болуп эсептелбейт. Эч ким каршы болбойт эле. Мисал үчүн, айлык маяналар ошого ылайыктуу болсо, жумуш орундары ошого жараша боло турган болсо, кымбаттатканын баары эле карапайым калк колдомок. Эмне үчүн азыр чырылдап атышат? Социалдык тармактардан бүт эле эл журттун басымдуу бөлүгү бул аракеттерге карама каршы болуп атышат. Ошон үчүн мен ойлойм, бийлик сөзсүз түрдө
коомчулуктун көз карашы менен тете жыйынтыктарды чыгарат деген ишеничтебиз.